Саламатсыңарбы? Менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен Капар Кыдыралиев аттуу орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Шакулова Гүлмейис эжеңер. Балдар, маанайыңар кандай болду экен? Мен силердин маанайыңардын дайыма эң сонун, эң мыкты болушун каалайт элем балдар. Дайыма күлүп жүргүлө, дайыма жылмайып жүрүүңөргө тилектешмин. Анда эмесе кыргыз тили сабагыбыздын темасы баяндама жазуу. Сабагыбыздын максаты кеп маданиятыңар өсөт, өз оюңарды кенен, түшүнүктүү жазасыңар. Буга чейинки алган билимдериңерди колдоно аласыңар балдар. Жана кыргыз элинин мурастарын баалайсыңар. Баяндама деген эмне балдар? Эсибизге салып өтсөк. Баяндама бул даяр бирөөнүн текстин окуучулар угуп, чыгармачылык шык жөндөмүнө, сөз байлыгына жараша түшүнүгүн жазуу же ооз-эки түрүндө айтып берүү. Баяндаманы угуу, мугалим текстти окуп берүү менен жана көрүү баяндамасы, сүрөт аркылуу баяндама жазууга болот. Демек балдар, баяндаманы канча түрдө жазсак болот экен? Угуп текстти жана аны жазсак болот. Ошондой эле сүрөт аркылуу, көрүү аркылуу баяндама жазууга дагы болот. Баяндама кантип бааланат балдар? Баяндамага эки баа коюлат. Биринчиси тексттин мазмунуна, кенен, так, талапка ылайыктуулугуна, темага жооп беришине жараша кыргыз адабият сабагына коюлат. Экинчи баа пунктуациялык, орфографиялык, стилистикалык каталарына жараша бааланат. Демек балдар, силер бүгүн көрүү баяндамасын жазасыңар. Жогоруда айтып өттүк, угуу жана көрүү баяндамасы болот деп. Анда эмесе сүрөттөргө жакшылап көңүл бургула. Кеттик анда. Жаңы ойдун башталышында төмөндөгү сүрөттөргө жакшылап көңүл коюп, баяндамабызды баштайбыз. Экинчи абзац. Үчүнчү абзац деп койсоңор болот. Жыйынтыктоо бөлүмү кылсаңар да болот. Балдар, биз жогорудагы сүрөттөргө таянып, алгач эле силер чыгармачылыгыңарга жараша план түзөсүңөр. Билесиңер, ал план боюнча анан баяндама жазасыңар. Ар кимиңер өз алдыңарча, өз чыгармачылыгыңарга жараша план түзүп алсаңар болот. Анда эмесе, көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчө.